Ассаламу алейкум, Ыйман Нуру Кадырбеков. Кече ушул залда балдары Россияда маңзат менен кармалып, ыйлаган апалар менен жолугуштук. 985 адам азыр Россиядагы камактарда, абактарда жатат экен, Кыргызстан жарандары. Ошонун 30%-дайы маңзат менен кармалгандар экен. Болгондо дагы аз убакта көп акча табасың деген жалган жарнамага ишенип алып, анан курьер болуп иштеп, ак жерден отургандар абдан көп экен. Эми булар негизги өтүнүч болуп атат, урматтуу төрага. Ошол жакта камалып аткан балдарыбызды соттолгондон кийин бул жака алып келип берсеңиздер деп. Бирок гармонизация кылыш керек экен мыйзамдарды. Алардын жазасы менен биздин жазалардын деңгээли, даражасы эки башка экен. Эгерде бул жака которуп берсеңер, макул, Россиянын мыйзамында көрсөтүлгөн өлчөмдө жаза мөөнөтүн өтөсүн дегенде бизде макулдук болсо, которуп келиш жеңил болот деген. Ушундай бир аманат болду биздин парламентке, гармонизация кылып берсеңиздер деп. Бул бир. Экинчиден, парламенттик дипломатияны иштетсек деген сунуш болду. Анткени прокуратура өз линиясы менен иштеп атыптыр, омбудсмен өзүнүн линиясы менен иштеп атыптыр. Биз дагы Госдуманын депутаттары менен ушул багытта сүйлөшүп, мекендештерибиздин ал акыбалын тактап билип, ошого бир чара көрсөк деген өтүнүч болду. Ушунда жеткизип коеюн. Анан 1,5 эсе кылмыш жасоо Россияда көбөйүптүр. Көбүнчө кирип чыгуу эрежелерин бузуу, бейбаштык, энбаштык, анан маңзат, алкоголь ичимдиктер менен болгон байланышкан кылмыштар экен. Ошого мен бүгүн келе турган департамент тышкы миграцияны караган. Бир кандайдыр бир маалымат саясат жүргүзбөсөк болбойт. Жөн эле кетирбейбей биздин жарандарды даярдап, маалымат берип, аларды бир интеллектуалдык, билбейм, атайын мектептен өткөзүп жибербесек, көп проблемалар болгон атат да. Ушул нерсени айткым келди, урматтуу төрага. Анан экинчиси, мына келете турган болсо, бүгүн МВДда келет, Кудай буйрса, Ген прокуратурадан келет болуш керек. Мошенниктердин заманы болуп кетти Кыргызстандачы. Бир үйдө эки адамга саткандар аябай көп экен. Бирок алар жакшы жазаланбай атыптыр. Пирамидалардын проблемасы болуп атат. Ошолор боюнча да бир маалыматты даярдап келсинчи. Чара көрбөсөк, мошенниктерден өлкөсү болуп кетет. Тегеле бир жаза тарткан мошенник көрөлөктүн акыр күндөрү мен. Чоң рахмат.